урматтуу шаардыктар, Бишкек шаары боюнча коомдук коопсуздук кырдаал туруктуу жана көзөмөлгө алынды. Туруксуздукту болтуруу максатында Бишкек шаарынын ички иштер башка башкарманын өздүк курамы жана курулду күчтөрүнүн өздүк курамы тарабынан коомдук коопсуздукту жана жарандардын коопсуздугун камсыздоого багытталган иш-чаралар жүргүзүлүүдө. 9 апрель saat 8:00'dan баштап кечки saat 19:00'ga чейин Бишкек шаарынын аймагында райондор аралыгында күндүзгү жөө патрулга жалпысынан 410 постко 1000 ашык кызматкер коюлду. Күндүзгү saat 07:00'dan кечки saat 20:00'ga чейин убакытта өзгөчө абал бузуулар боюнча Бишкек шаарынын аймагында жаран райондук ички иштер башкармалыгына жеткирилген. Алардын үстүнө 56 протокол түзүлгөн. Кечки saat 20:00'dan эртең мененки saat 07:00'га чейин комендант saat бузгандыгы үчүн 37 эркек кармалган. Алардын ичинен чет өлкөлүк жаран 3, жашөспүрүмдөр жок. Жалпы кармалгандар бардыгы 1608, анын ичинен эркектер 1396, аял 212, жашөспүрүмдөр 15, чет өлкөнүн жарандары 52. Бишкек шаарынын аймагында өзгөчө абал киргизилген тарта 25 мартынан 9 апрелдин чейинки аралыкта жалпы саны 633, анын ичинен 563 кылмыш иши жана жоруктардын бети ачылган. Мындан тышкары 28 жол унаа кырсыгы катталган. Натыйжада 39 адам жабыркаган. Анын ичинен 3 жашөспүрүм. Бишкек шаарынын аймагында өзгөчө кырдаал киргизилгенден баштап атайын уруксат пропускалар бере баштаган кийин 42 факт катталып, жасалма пропустар боюнча азыркы учурда тергөө иштери жүргүзүлүүдө. Мен мурун эле айткам, ошо электрондук уруксат берүү системасын ишке киргиздик. 2 марттан баштап бүгүнкү күнү чейин 19864 кайрылуу келди бизге. Ошол негизинде биз тараптан 990 уруксат берилген. Камаз Кыдырмаевич, кечирим сурайм, 2 апрель эмес 2 марттан баштап, э? 2 апрелден баштап. 2 апрелден баштап.